Нарын шаарынын тургуну Айгерим Жалбызбекова таттуу токочторду жасап сатыкка коюп жүрөт. Бирок чыныгы ишкердикке кадам коюу үчүн билим алуу зарылдыгын түшүнгөн. Ал арада ишкердик багытында акысыз билим алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Бактыга жараша кайтарымсыз каражатка дагы ээ болду. Эми ал акчага көчмөн элдин дастарконун жасап, даңазалап кызмат көрсөтүүнү колго алат. Себептүү ошактан биз долбоор жазганды үйрөндүк. Ошактан питчинг кылганды үйрөндүк, финансовый грамотность боюнча жакшы сабактарды алып, финансылык сабаттуулугубузду жоюп, андан ары ошо ишкердүүлүк боюнча жакшы кадамдарга жол таштадык. Бул бут кийимдердин биринчи ар бир размерине жараша шаблон деп коет, ошо шаблонду кесип алып, аны ишкердигине каржылык колдоо алгандардын дагы бири Нургүл Мустапаева. Ал буга чейин жүндөн түрдүү буюмдарды жасап келсе, эмки долбоору жүндөн жер семирткич жасоого арналууда. Комиссия бул долбоорду экологиялык жактан пайдалуу деп тапты. Биз буларды иштетип калдыктарын ыргытчубуз да таштандыга, а наоборот аны кайра жер семирткич жасагангачы удобрение болот экен. Ал азыр аны деген уже эксперттер изилдеп чыккан, мунун составында көптөгөн минералдар бар, аябай жерге пайдалуу болот. Ошондуктан жана көчөт отургузганга, дагы бир жер жемиштерди айдаганга абдан жакшы бир жер семирткич болот экен. Физикалык жактан активдүүлүгү төмөн балдар болот да. Башкача айтканда басуусу кеч болуп атат. Өсүүсү жай болгон балдарды укалоо жолу менен дарылоону үйрөнгөн Гүлзинат Шаймалиеванын да аракети колдоо тапкан. Ал жыл бою билим алып, ишкердик идеясынын пайдалуулугуна ынандырды. Эми бөлүнгөн каражатка укалоонун түрүнө даярдык жүргүзө турган жабдыктарды сатып алаарын айтат. НРП программасынан окуп, ал жерден өзүбүздүн жеке ишкерлигибизди өнүктүрүү боюнча көптөгөн билимдерди алдык. Ошо билим эле албастан ал жерден $1,5 өлчөмүндө грант утуп, өзүмдүн мурдатан иштетип аткан ошо укалоо боюнча ишкердигимди өнүктүрүүгө жакшы түрткү болду. Каражаттан дагы өткөн пайда акысыз окутуулар. 175 ишкер бүтүрүүчүлөргө сертификаттар тапшырылды. Алар жогоруда белгилегендей ишкердик идеясын бекемдей турган ар тараптуу билимдерге ээ болушту. Башкача айтканда каржылык сабаттуулук, өндүргөнүн, жасаганын жарнамалай билүү, ишкердик байланыштарды таануу жана башка көндүмдөргө үйрөнүштү. Биз атайын ушул Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасынын алкагында бизнес инкубация программасын иштеп чыктык. Ар кандай долбоорлор, ар кандай идеялар менен келишти. Анан ошол НУРП долбоорунун концепциясына ылайыкташтырып, биз бизнес презентацияларын, бизнес пландарын иштеп чыктык. Аягында ошол 1 жылдык окуу сапарыбыздын аягында эң мыкты 8 бизнес идея грант алууга мүмкүнчүлүк алышты. Деги эле бул окуу бизнес инкубация программасы акысыз өтүлдү. Ошол баякы келип кетүү, тамактануу баардыгын тең каржылап бердик. Андан сырткары ошол эң мыкты бизнес идеяга биз $4,000 чейин грант бердик. Долбоордун алкагында кыялында ишкердик идеяны багып жүргөн жөнөкөй тургундарды ишкерге айлантуу аракети дагы да уланат. Сентябрь айына окууга жаңы угуучуларды мектеп кабыл алууну баштайт. Лариса Калдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.